Элдик курултайды уюштуруу комитети элдик жыйынды даярдоо жана өткөрүү иш-чаралардын планын, делегаттарды шайлоонун жолжобосун камтыган нускамаларды бекитип жергиликтүү бийликке таратып берген. Өз кезегинде бийлик бутактары курултайга делегаттарды шайлоого шарт түзүп, ал эми кийлигишүүгө тыюу салынган. Чүй облусунан ар бир айылдан 2ден, облустук деңгээлдеги шаардан 2ден, райондук маанидеги шаардан 1ден болуп, жалпы 218 делегат элдик курултайга катышат. Календарлык план бекиди. Бүгүнкү күндө ал календарлык пландын негизинде жергиликтүү кеңештердин сессиялары өтүп, жакын арада ал сессияда болсо ошол жергиликтүү курултайлардын өткөрүү датасы, убактысы жана өткөрүлчү жерлери бекийт, делегаттардын санын бекитүү болот. Ошондой эле жана жергиликтүү комиссияларды 5ден 11 адамга чейин турган жергиликтүү комиссияларды түзүү чечимдери кабыл алынат. Көп улуттуу чүй жергесинде делегаттар этностук өзгөчөлүктү эске алуу, гендердик теңсиздикти камсыздоо аркылуу тандалат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү делегат боло алышпайт. Кайсы этностор жашайт, анан кайсы жана диний, кайсы конфессиялар, ошолордун баарын тең эске алынып, ошол жакта жергиликтүү кеңештин төрагасы жергиликтүү курултайдын ачылышын эле жарыялап, анан ошонун ичинен эң улуусуна сөздү өткөрүп берип, ошо менен жыйын элдер өзү менен чечип, делегаттар кимди шайлайт, кандай болот, ошол жолжобосу менен иш алып барабыз. Бул жерде өз алдынча башкаруу органы, айыл өкмөт катар жагынан, жергиликтүү кеңеш депутаттар жагынан же муниципалдык ишкана мекемелерденби кандайдыр бир киришпестикке тыюу салабыз да. Жергиликтүү курултайларга делегат шайлоону уюштуруу маселелери жергиликтүү кеңештер тарабынан ишке ашырылат. Чоң жоопкерчилик эл шайлаган айылдык жана шаардык депутаттардын мойнуна жүктөлгөн. О проведении курултая и бизге тапшырма коюлду. Уюштуруу иштерине жардам жана делегаттарды тандоого мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Административдик ресурс жолотпойбуз. Туура иш болду. Эл өздөрүнүн арасынан шайланган делегат аркылуу бийликке үнүн жеткире алат. Бардык процедура ачык айкын болот. Бизге ишеним артылды. Айылда 63 көчө бар. Квартал башчыларга айтып жыйын уюштуруп беребиз. Жашоочулар татыктуусун өздөрү тандайт. 25 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай өтөт. Бул боюнча президент элдик курултай жөнүндө жарлыкка кол койгон. Саясаттануучулар элдик курултай маанилүү институт экенин белгилейт. Талдоочулар курултай эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө институтуна айланарын айтып келет. Элдик жыйында коомду түйшөлткөн суроолор ортого салынып, аны чечүү жолдору каралышы күтүлүүдө. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.